Бул видеону көрүп жаткан болсоңуз, подписаться кнопкасын басып коюңуз. Алдыда сонун видеолорду сиздер үчүн даярдап жатабыз. Аларды биринчилерден болуп көрө аласыз. Эмгек бизден болсун, баалоо жана колдоо сизден болсун. Тур ордуңдан. Токтот ойногонду. Токтот бирөөгөн аалаганды. Жашоо ушунчалык татаал. Менде мотивация жок. Токтотчу. Бүгүн бар, эртең жоксуң. Максатыңа карай жасак адам. 10 жылдан кийин азыркыдай күч кубатың жок. Ушул себептүү токтот аалаганды. Ордуңдан тур да баштак адам. Сен жасай ала турган нерселерди башка адамдарда шансы да жок туруп жасаганга. Мотивациянын жетишсиздигинен жана жашоосунда бир ийгиликке жетүүнү каалабагандык мен үчүн жашоодогу эң чоң жеңилүү. Сенде күнүнө 18 саатың бар. Бул сенин убактың. Убакыт сени башкарбай, бул сенин күнүң, сенин саатың. Бир гана саат жашөлүү. Эмне максатың болсо, жаса 18 саат күнүгө. Жашооңду өзгөртүүнү кааласаң, ыраазы бол. Колуңда эмнең болсо, баарысына ыраазычылык билдир. Күн сайын эртең менен 5 нерсеге ыраазычылык билдир. Эртең менен көз ачышың менен Аллахка ыраазычылык билдир. Үй бүлөң, ата-энеңе ыраазычылык билдир. Ата-энеңе телефон чал да айт, аябай катуу сүйөрүңдү. Бул үчүн 5 мүнөт убактыңды алат. Бирок ата-энең үчүн жашоо тартуулайсың. Алар себепсиз бул жашоодо болбойт болчусуң. Кылганга жумушуң барбы? Бул үчүн да ыраазычылык билдир. Эгер ыраазычылык билдире алсаң, сен эч нерседен коркпойсуң. Коркуу сени дайыма бир нерсени жасап көрүүдө, кыялыңды ишке ашырууда артка тартат. Сен билишиң керек, максатыңда бир гана жол бар. Кайсыл жерден баштайсың, кайда барасың? Ортосунда бир гана нерсе, бул эмгек. Аракет кылуу Адан Бга келүү үчүн. Адан Бга келүүң же келбөөң, максатыңа жетүүң же жетпөөң, канча күч жумшадың, ошондон көз каранды. Бир гана сен чечесиң канча аракет кылышты. Бир гана сен чечесиң 18 саатыңдын канчасын коротушту. Жашооңдо эч качан өзгөрүү болбойт, сен өзүң колуңа алып аракет кылмайынча. Көпчүлүк адамдар өзгөрүүнү күтүшөт, бирок аракет кылышпайт. Бул биздин эң чоң катабыз. Жашооңду ак барактай элестет. Сен өзүңдүн жашооңду тарт, өз жашооңдун көрүнүшүн. Муну билгин, сен каалаган нерсеге жетесиң, эгер ал үчүн жетишерлик күч жумшасаң, ишен мага. Эгер азыр жасабасаң, 22 жашка келдиң, ойгондуң, түшүндүң, анан аракеттенсең, билгин, буга чейинки жашооң өттү, аны эч качан кайтара албайсың. Жашсың, жаса, аракеттен, иште, оку, сенде убактың бар. Сен чоң ийгиликтерге жете турган убактың. Өткөн убактыңды билгин, эч качан кайтара албайсың. Өзүндө мотивация пайда болуу үчүн, бир нерсени жасоону каалоо үчүн көпчүлүк мотивация берүүчү видеолорду көрүшөт, бирок максаты үчүн аракет кылбаса, анда билгин, өзүңдү гана алдап жүрөсүң. Жашооңду колго аласың да аракет кылып баштайсың, же таштайсың да баякы жашооңду улантасың. Бир келген өмүрдө жүрөгүң менен каалаган жашооңду курасың, же максатыңды кыял болдон өткөрөсүң. Ийгиликтин ачкычы бул дисциплина, эмгек жана дисциплина. Жашооңдо эркин болууну кааласаң, сенде көбүрөөк дисциплина болуусу керек. Эгер жашооңдо бир нерсеге жеткиң келсе, кыялыңды орундатууну кааласаң, дисциплина жана болгон күчүң менен иштөө керек, болбосо жетпейсиң. Бардык адам ийгиликке, бир нерсеге жеткенди аябай каалашат, бирок эч ким даяр эмес кыялын реалдуулукка айландырууга. Өз кыялыңдын артынан түш да иште үстүнөн. Өз максатыңа жеткен адам кыялынын үстүнөн иштеди, анын акысын алды, себеби ал болгон күчү менен иштеди, жөн гана келип калган жок.
эртең менен тур, иште дайыма кечинде көчөгө чыкканды токтот да, иште максатыңдын үстүнөн кечинде 2-3 саат телевизордо, соц тармактарда отургандан ордуна спорт залга бар, машык, пайдалуу тамактарды же. Буларды жаса, жашооңдо дисциплина пайда болот. Тандоо сенде. Эки жол бар. Бул жол менен кетесиң же бул жол менен. А бул жол менен сенин кыялдарыңа жетүүнү унут. Болгону кыялданып кала бересиң. Себеби бул жол сени ийгиликке алып барбайт. Дисциплина жана кыялыңдын үстүнөн иштейсиң же жок. Эгер тандоо жасабасаң, кийинкиге калтыра берсең, болгону өзүңдү гана жабыркатасың. Токтот башкаларды өзгөрткөндү. Токтот башкалардын максаттарын артынан кубалаганды. Сен билишиң керек, сен кимсиң, кандай адамсың жана сени эмне бактылуу кылат. Бирөөгө көрүнүш үчүн же башкалар үчүн кымбат баалуу машина айдашың керекпи? Болбогон нерсе. Башкаларга жагыныш үчүн бул же тигил ишти жасашың керекпи? Болбогон нерсе. Ук өзүңдү, ойлон, жаса жашоодогу милдеттериңди, жаса сени эмне бактылуу кылса, жаса эмнени кааласаң, бирок Аллахтын өкүмдөрүн бузбагын. Жашоо сеники, башка бирөөнүкү эмес. Жашоо бир келет, жаштык да бир келет. Баарысы үчүн жооп бере турганда күн келет, билгин шанс да бир келет. Эгер максатың болсо, максатыңа бараткан ар бир кадамың сени бактылуу кылышы керек. Менин жеткен ийгилигим мени бактылуу кылат деп ойлосоң, анда жаңылышасың. Муну менен айтайын дегеним, максатыңа бараткан жолду сүйүүң жана сени бактылуу кылышы керек. Ийгиликке жетиш үчүн жан дүйнөң менен жумушуңду аткарышың керек. Эгер ушуну кылсаң, дайыма бактылуусуң. Максатыңа карай жогорулаган сайын, өнүккөн сайын, акыркы күнүңө чейин бактылуулукту сезесиң. Максатыңа карай жолду жана жасаган ишиңдин максатыңа чейин кызыгып, сүйүп аткарсаң, анда утуш сеники. Ишен мага. Сизге мен бир кеңеш бере алам. Ал сизди максатыңызга жетүүңүздү жеңилдетет. Сендей ойлонгон, өзүнү өнүктүрүүнү, алдыга жылууну, максаттарына жетүүнү каалаган өзүңдөй адам табышың керек. Себеби өзүң жалгыз максатыңа жетүү аябай эле оор болот. Изде сага окшогон команданы, сени жана өздөрүн алдыга сүрөй турган, чогулт айланаңа адамдарды, алар сага мотивация бере турган, жана дагы чогулт айланаңа адамдарды сага ишенген жана сен баарысын багындырасың, максатыңа жетесиң деп айта турган. Өзүң жалгыз жасоо 100 эсе оор, багынып берүү ыктымалдуулугу жогору. Бул жол менен кетиш үчүн сага команда керек.